Атамекен Социалистик партиясының түзілгендігінің 23 жылдығына арналған салтанатты іс-шараны ашық деп жариялаймыз. Он беш союздық мамлекетті бириктирип, улуу державаны түзүп турган Советтер Союзу кулайт деп Кыргызстанда бир дагы Олимпоздун окумуштуунун оюна да келген эмес чыгар. СССР деген диктатордук режимден чыгып, Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуусу керек деген патриоттор 1990 жылы каршылык көрсөтүп, биринчи жолу каршылык акцияларына чыгышкан. Албетте эгемен мамлекет оңой олтоң эле келе калган эмес. Коммунисттик диктатурадан чыгабыз деген бир уч топ үчүн бул чоң тобокелчилик болгон. Башын канжыгага байлаган Кыргыздын айрым саясатчылары 1990 жылдын 26 майында Кыргызстан демократиялык кыймылына бириккен. 1991 жылы Эркин Кыргызстан демократиялык партиясы көз карандысыз Кыргызстандын тарыхында эң алгачкы саясий партия катары түзүлүп, төрагалыгын Өмүрбек Тегебаев шайланган. Бүтүндөй дүйнөнү солкулдатып турган советтик улуу держава жөн эле кулап калган эмес. СССРдин мамлекеттик өзгөчө абал боюнча комитети түзүлгөн. Башкача айтканда ГКЧП. Анда СССРдин президентинин милдетин аткаруучу вице-президент Геннадий Янаев 1991 жылдын август айында бүтүндөй советтик өлкөлөрдүн элине кайрылуу жасап, улуттук бөлүнбөөчүлүккө, жарандык башаламандыкка жол бербөө үчүн аймактык бүтүндүктү сактап, элдик референдум өткөрүп, Советтер Союзун сактайлы деген жарлык чыгарган. Советский Союз сейчас оказался перед глубоким кризисом, дальнейшее развитие которого может поставить под вопрос как сам курс реформ, так и привести к серьезным катаклизмам в международной жизни. Бул жарлыктан кийин өзүнчө мамлекет курабыз дегендердин көбү кайра артка чегинген. Көпчүлүгүн 1930 жылдардагы репрессия кайра кайталанса эмне болот деген бүшүркө баскан. Эгер жалпы элдик колдоо менен Янаевдин жарлыгы ишке ашса, эркиндик үчүн күрөшкөн эриндердин өздөрү гана эмес, жакындарында 30 жылдардагы репрессия экинчи жолу эки эселеп кайталанары турган иш эле. Бирок буга карабастан ГКЧПдан биз коркпойбуз. Кыргыз элинин, өлкөбүздүн келечеги үчүн эгемендүү Кыргызстанды түзөбүз деген ураандын астында ат эле айтып тургандай Эркин Кыргызстан саясий партиясынын уставын Өмүрбек Текебаев ГКЧПга каршылык катары 1991 жылдын август айында Кыргыз СССРнин юстиция министрлигине алып келген. Өмүрбек Текебаевдин кадамына кыргыз бийлиги биресе таң калышса, биресе кооптонушкан. Анткени Орто Азиядагы 5 мамлекеттин ичинен биринчилерден болуп Кыргызстан ГКЧПга каршы чыккан. СССРдин мамлекеттик өзгөчө абал боюнча комитети союздук республикалардан колдоо таппай, анын жарыясын көпчүлүк мамлекеттер колдобой, акырындан союздук республикадан башка өлкөлөр да чыга баштаган эле. 1991 жылы 31 августта Кыргызстан эгемендүү мамлекет деп өзүн бүт дүйнөгө жар салды. Эркин Кыргызстан көз карандысыз Кыргызстандын тарыхында эң алгачкы саясий партия катары биринчи кадамын таштап, өлкөнүн тагдырын чечүүчү учурларда эбегейсиз иштерди жасаган. Өлкөнүн өз алдынча мамлекет болуусуна, андагы чоң саясий күрөштөрдө артка чегинбестен коомду баштап кете алган. Партиянын мындай аракетинде саясий элитанын дагы демократия үчүн бышып жетилгенин баамдоого болот эле. Коом да буга ашыгып, көч башындагыларды колдоп, саясий аң сезиминин бийик экенин көргөзгөн. Бул кадам менен Кыргызстан Орто Азия мамлекеттеринин арасында эркиндикти сүйгөн, демократияга ашыккан өлкө экендигин биринчилерден болуп үлгү катары көргөзө алган. Дүйнө өлкөлөрү Кыргызстан менен өз алдынча мамлекет катары сүйлөшүп, алакаларын, соода-экономикалык мамилелерин жакшырта баштады. Мына ошол мамлекет менен бирге жаралган, эркиндик үчүн бирге күрөшкөн, намыс үчүн туруп, демократиялык саясий реформаларды туу туткан Эркин Кыргызстан партиясы коомдогу саясий чөйрөдөгү адамдардын аң сезимин өзгөртө алды.
1992 жылы ноябрь айында РК партиясынан Атамекен партиясы бөлүнүп чыгып, конкреттүү программалар, конституциялык, саясий реформалар менен күрөш жүргүзүп, өлкөнүн көз карашын, келечегин өзгөртүү үчүн күрөш жүргүзүп келе жатат. Ошентип жаш мамлекет 1993 жылы легендарлуу парламент тарабынан Кыргыз Республикасынын конституциясын кабыл алышкан. Конституциянын жоболору каралып жатканда Атамекен партиясы да өзүнүн альтернативдүү конституциясын алып чыккан. Албетте легендарлуу парламент Атамекен партиясынын сунуштаган конституциясынын айрым жоболорун киргизишкен. Бул тарыхый мамлекеттик документке Атамекен партиясы, анын лидери Өмүрбек Текебаев да өзүнүн чоң салымын кошкон. Легендарлуу парламент кабыл алган конституция Кыргызстандын президенти Аскар Акаев тарабынан 4 жолу өзгөртүлүп, жеке үй бүлөлүк бийлик орнотулду. Бүтүндөй эл, Кыргызстандын тоо кен байлыктары бир үй бүлөнүн колуна өттү. Анын жыйынтыгында 2005 жылкы элдик көтөрүлүш менен Аскар Акаев өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болуп, бийлик алмашты. Акаевдик режим кулаган соң такка Бакиев келди. Жоогазын революциясы элдин үмүтүн жандандырып, келечекке карай жакшы кадамдар жасалат деп үй бүлөлүк режимдин кулашына абдан кубанды. Элдин толкуну менен келген Бакиевдик бийлик бат эле моюн толго баштады. Ооз эки эмес, кагаз жүзүндө да берген убадаларын бийлик төбөлү таптак эстен чыгарды. Өлкөдө кыл чайнашкан кырдаал түзүлүп, саясий буйрутма өлүмдөр күч алды. Тилекке каршы бийлик кандайдыр бир өзгөрүү жасоого умтулуунун ордуна эски бийликтин каталарын кынтыксыз кайталап берди. 2006 жылдын ноябрь айында Атамекен партиясы түзүп, Өмүрбек Текебаев тең төрагалык кылган реформа үчүн кыймылы Борбор шаарда Кыргызстандын тарыхында мурда болуп көрбөгөндөй көп адам катышкан митинг уюштурду. Мамлекет үчүн жаңы өзгөрүүнү күтүп, бийликтен саясий системаны реформалоону талап кылган эл Кыргызстандын бүт аймагынан чогулду. Бул ири акция мөөнөтсүз деп белгиленип, борбордук аянтка чогулган 30-40 миң адам бийликтен өз талаптарынын аткарылышын талап кылышты. Анча элдин сүрүнөн сестенген президент Бакиев акыры чегинүүгө аргасыз болуп, Кыргызстанда үй бүлөлүк бийликти жокко чыгарар жаңы конституцияга 7 ноябрь күнү шашылыш кол коюп, ал баш мыйзам ошол эле күнү Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан кабыл алынган. Данный документ является новым шагом в развитии демократии в Кыргызской республике и совершенствовании конституционных основ нашего государства, где есть сильный президент, сильный Жогорку Кеңеш, сильное правительство, зрелое и ответственное гражданское общество. Ошондон кийин гана өлкөнүн келечек тагдыры үчүн көчөгө чыккан миңдеген митингчилер үйлөрүнө жеңишчил маанай менен тарашкан эле. Жогорку Кеңештеги прогрессивдүү ой жүгүрткөн депутаттар тарабынан даярдалган ал конституцияда президенттин ыйгарым укуктары чектелип, үй бүлөлүк башкарууга бөгөт коюлган. Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө Өмүрбек Текебаев бир жолу Жогорку Кеңештин төрагасы, эки жолу конституциялык топту жетектеп, анын төрагасы болду. Анын бири 2005 жылкы жазылган конституция эле. Бакиев аны 2006 жылы аргасыздан элдин басым алдында колдоп, кол коюп, бирок ошол эле жылы 31 декабрда ноябрь конституциясын жокко чыгарып, кайрадан өз бийлигин күчөткөн конституция кабыл алууга жетишти. Эгерде ошол 7 ноябрь конституциясы менен жашай бергенде, Кыргызстанда 7 апрелдегидей кандуу революция болбойт болчу. Ошентип кайрадан жеке бийликке өткөн Курманбек Бакиев 2007 жылдын башында өзүнүн тандемдеш Феликс Куловду премьер-министрликтен кетүүгө аргасыз кылды. Кызматтан кеткен Феликс Кулов элдик фронт аталган оппозициялык кыймыл түзүп, 2007 жылдын апрелинде Бакиевдин отставкасын талап кылган мөөнөтсүз саясий акция баштады. Бакиев 19 апрель күнү митингчилерди таратып, Кыргызстанда Бакиев бийлиги биротоло чыңдалып, теңдешсиз күчкө ээ болгонсуган элес калтырды. Социалдык экономикалык кризис тереңдеп, элдин бийликке нааразычылыгы күндөн күнгө күчөп жаткандыгынан сестенип, өз бийлигин эртерээк бекемдеп алууну көздөгөн Бакиевдер ушул жылы мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүүнү көздөй башташты. Ордуна өзүнөн кийин мыйзамсыз иштерин жаап жашырып алып кете турган адамды коюуну көздөп, мураскери катары уулу Максим Бакиевди даярдай баштады. Максим Бакиев ЦАРИ, башкача айтканда инновация жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча борбордук агенттикти түзүп, өзү президент, өзү премьер болуп, өлкөнү кадимкидей башкара баштады. Ошентип 2010 жылы 7 апрелде Бакиевдердин үй бүлөлүк башкаруусуна биротоло чекит коюлду. Алар өмүр бою качып, бозуп, башка эл, башка журтта жашоого мажбур болушту.
Бакиевтер качкан соң кезексиз түзүлгөн убактылуу өкмөт 2 жылбыр бир тизгинди колго алып, эң башкысы өлкөгө легитимдүү өкмөттү түзүү вазифасын моюнга алды. Албетте ал үчүн башкы мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, саясий реформа жасоо зарылдыгы бар эле. Бул жаатта Өмүрбек Текебаев тез арада баш мыйзамды иштеп чыгуучу топ менен күнү-түнү иш үстүндө болду. Жаңы конституция көптөгөн эксперттердин катышуусу менен жазылып, 27 июнда элдик референдум менен кабыл алынды. Эгер ички жана тышкы күчтөр өлкөгө ар кандай провокацияларды уюштуруп, түштүктө улуттар аралык кагылыштырууну уюштурбаганда, бул саясий өзгөрүү дүйнөдөгү үлгүлүү реформалардан болмок. Кыргызстанды сырттан карап байкоо салып турган мамлекеттер мындай тездикте легитимдүү мамлекетти түзүп кетерине шек санап турушкан. Бирок алардын оюндагыдай болбой, Кыргызстан таптакыр башка нукка өттү. Орто Азия мамлекеттеринин арасынан аял президентти шайлап, дагы бир жолу эркин, демократиялуу өлкө экенин бүт дүйнөгө көргөз алды. Андан соң 1,5 жыл өтүп, биринчи жолу Орто Азия жана көптөгөн өлкөлөрдүн ичинен биринчи жолу тынчтык жолу менен бийлик экинчи президентке өткөрүлүп, саясий реформалардын экинчи этапы башталды. Эгерде убактылуу өкмөт 3 айдын ичинде конституциялык саясий реформаларды жасабаганда, биздин өлкөдө дагы Ливия, Египет жана Украина өңдүү чоң-чоң мамлекеттердей тынымсыз согуш үстүндө болуп каларына эч ким кепилдик бере албайт болчу. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, араб өлкөлөрүндөгү революциялар жалаң ушул саясий реформаларды жасай албагандыктан согуш токтобой, азыр да уланып жатат. Ал эми ал жактагы элдин эгемендикке, эркиндикке болгон үмүтү биротоло таш капты десек да болот. Украинада 1 жылдан бери эки-бир тууган эки жээкте жатып согушун улантып жатат. Мындан улам Ата Мекен партиясынын баш мыйзамды кабыл алууда, стабилдүүлүктү орнотууда, саясий башкаруунун жаңы этабында эмгеги зор экенин эч ким танбас. Эгемен Кыргыз Республикасы менен 1 жылда жарыкка келген Ата Мекен партиясы коомдо көптөгөн өзгөрүүлөрдү жаратып, коррупция жана уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүдө, мамлекеттин тагдырын чечүүчү учурларда көптөгөн ачуу талаштардан тактык жаратып, акылдашуу, кеңешүү менен өлкө кызыкчылыгы үчүн күрөш жүргүзүп келет. Кыргызстан деңизге чыкпаган туңгуюктагы өлкө болгондуктан учурда коммуникациялык көз карандысыздыкка жетүүгө умтулуп келет. Өлкөнүн кан тамырлары болгон жол маселесинде түндүк-түштүк альтернативалык жол курулушу кызуу жүрүүдө. Андан сырткары эл аралык маанидеги Кыргызстан аркылуу өтүүчү темир жолдун курулушу ишке ашканы турат. Коңшулаш Кытай, Орусия өңдүү улуу державалар менен болгон соода-экономикалык байланыштарда өлкөбүздүн өнүгүүсүнө, элдин социалдык, экономикалык өсүүсүнө кадам сайын өбөлгө түзүп келет. Суу менен отундун үстүндө болгонубуз менен энергетика тармагында жыл өткөн сайын көйгөйлөр көбөйүүдө. Мындан улам энергетикалык көз карандыстыкты камсыздоо үчүн датка кемин электр линияларын тартуу иштери кызуу жүргүзүлүп, андан сырткары жылуулук жана гидроэнергетикалык станциялар курулганы турат. Бул да болсо энергетикалык көз карандысыздыкка болгон аракеттер. Мына ушундай 23 жаштагы Кыргыз өлкөсү жана 23 жаштагы Ата Мекен партиясынын алдында дагы көптөгөн маанилүү иштер, саясий социалдык өзгөрүүлөр, эң башкысы коомду алдыга жылдырып, калктын жашоо турмушун жакшыртуу милдеттери турат. Сөз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ата Мекен фракциясынын лидери, белгилүү коомдук ишмер Текебаев Өмүрбек Чиркешевичке берилет. Өмүрбек Чиркешевич, Кыргыз Республикасынын суверенитет жөнүндөгү алгачкы идеялардын автору, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 4 жолку чакырылышынын депутаты, бир нече жолку конституциялык кеңешмелердин мүчөсү жана уюштуруучусу, акыркы конституциянын автору, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы, Дүйнөлүк социалисттик партиялардын ассоциациясынын президиумунун мүчөсү. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу партиялаштар. Сиздерди бүгүнкү кош майрам менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Мурунку СССР республикаларынын ичинен жападан жалгыз Кыргызстанда бүгүнкү күн Улуу Октябрь социалисттик революциясынын күнү деп аталат. Бул мыйзам менен мамлекеттик майрам деп жарыяланган. Бул кокусунан эмес.
Біз Қырғызстан, жаңы Қырғызстанды, еркин Қырғызстанды жоқ жерден емес, ескі тарихыбызға таянып, ескі салттарыбызды бағалап, мына ошол өткен бабаларыбыздың калтырып кеткен осыятының негізінде құрсақ деп 90-шы жылдары чечим кабыл алганбыз. Ошондуктан бүгүнкү күн Кыргызстан мамлекеттүүлүгүн алган деген советтик доорду коммунисттик партиянын биздин элибизге жасаган жакшылыктарына баа берүү үчүн бул күн мамлекеттик майрам катары коюлган. Кокусунан эмес, ушул күнү Атамекен социалисттик партиясынын туулган күнү. Анткени биз так ушул күнгө партиянын съездин коюп, биз өзүбүз социалисттик багыталарыбызды, карапайым калкты, эмгекчил элди колдой турган идеологияны тутунарыбызды баса белгилебиз келип, мына ушул күнү биздин партиябызды түзгөнбүз. Бул мындан туура 23 жыл мурун болгон. Урматтуу партиялаштар, 90 жылы Назыр фильмде көргөндөй эртең эмне болуп кетет деп кылчактап карап, Компартия кайра күчүнө кирсе репрессия болобу деп турган убакта Атамекен партиясы түзүлүп, документтерибизде ГКЧП болуп аткан күнү Юстиция министрлигине тапшырганбыз. Ал кезде эреже боюнча 500 адамдын тизмесин алып барыш керек эле. Мен ошол 500 адамга бүгүн дагы мисалы рахмат айткым келет. Коркпостон өзүм камалып кетем, бала чакам камалып кетет дебестен туруп 500 адам ушул партиянын каттоосун каалайбыз деп кол коюп беришкен. Карапайым айылдагы мугалимдер, колхозчулар, интеллигенция адамдары, жаш балдар, жаш адамдар ошондо кол коюп беришкен. Бул 91 жыл августта болгон. Бирок көп узабай ГКЧП элден колдоо таппай, Кыргызстан өзүнүн көз каранды эместигин 31 августта жарыялады. Орта Азияда биз бир күн болсо дагы Өзбекстанда 1 сентябрь, Казакстанда 16 декабрь, тажиктерде 9 сентябрь, түркмөндөрдө октябрь айында. Бир күн болсо дагы ошондо биз мурун бул жерде Медеткан Шеримкулович олтурат, бир күн болсо дагы биз мурун жарыялайлык деп мурун жарыяладык. Бул Кыргызстан ошондо эле Кыргызстан, кыргыз эли эрге эмендилик теңсеген коңшу Орта Азиядагы мамлекеттерге караганда алдыга бара тургандыгын ошондо эле көргөзгөн. Анткени оюбуз алдыга кеткен, анткени эркиндикке болгон эркибиз бекем болгон, коркпогон көкжал мүнөзүбүз болгондугу ошондо эле далил болду. Бүгүн дагы биз Орта Азияда саясий планда, коомдук планда алдыда кетип аткан өлкөбүз. Муну бүткүл дүйнө таанып турат. Туура биздин газыбыз, нефтибиз аз, бирок биздин элибиздин эрки бар, алардын асыл бийик максаттары, ниеттери бар. Мына ошого жетүүгө биздин кайратыбыз жетет. Урматтуу партиялаштар, 11 жылы президенттик шайлоо болуп Алмаз Атамбаев шайлангандан кийин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн экинчи этабы башталды деп биз айтып келебиз. Анткени көз каранды эместикти реалдуу жасашыбыз керек. Биз туңгуюктабыз, коммуникациялык. Жолдорубуз жабык. Бүткүл дүйнө менен 4 тарабыбыз ачык болуп байланыша албай келебиз. Энергетикалык планда дагы коңшулардан көз карандыбыз. Мына ушуну реалдуу көз каранды эместик болуш үчүн энергетика багытында чоң проектлерди аткарып, ГЭСтерди, ТЭСтерди куруп, өзүбүз көмүрдүн үстүндө отурганыбыз менен мынакей Ош быйылкы кышта тоңуп атат. Өзүбүздүн көмүрдүн үстүбүздө отурганы менен миллиарддаган тонна көмүрдүн үстүндө отурганыбыз менен элдер 1 тонна көмүрдү сата албастан баасы асманды тееп атат. Өзүбүз суунун башында туруп гидроэнергетика боюнча Орта Азияда эң биринчи орундарда турганыбыз менен тилекке каршы өзүбүзгө электр энергия жетпей атат. Мына 20 жылдан бери ушул маселелер чечилбей келип, акыркы 2-3 жылда жылуулук электростанцияларын, гидроэнергетикалык станцияларды куруп, өзүбүздүн Токтогулдан энергетика чыккан менен Ошко жеткире албайт экенбиз, Баткенге, Чүйгө жеткире албайт экенбиз. Ошонун баары коңуш өлкөлөр аркылуу өтүп, алар ар дайым бизге ушул тоскоол болуп келген. Мына ошол маселелерди чечүү үчүн түндүк түштүктү бириктирген электр линиялар курулуп атат. Коммуникациялык маселелерди чечиш үчүн темир жол, шоссе жолдору мына Кыргызстанда курулуп атат. Ушунун баары биз ишенебиз, Кыргызстанды реалдуу көз каранды эместикке жеткирет.
Урматтуу мекендештер, эч ким Атамекен партиясы Кыргызстандын эгемендүүлүгүн каалаган эркин мамлекеттикти үчүн күрөшкөндүгүбүздөн шек санай албайт. Аны биздин 23 жылдык тарыхыбыз көргөздү. Бирок Кыргызстан дүйнөдө изоляцияда жашабайбыз. Биз реалдуу дүйнөдө жашап, реалдуу коңшулар менен алыш бериш мамилелерди түзүшүбүз керек. Ошондуктан бүгүн бүтүндөй Евразия чөлкөмүндө интеграциялык, кайрадан жаңы тартипте, жаңы формада союзду куруу жүрүп жатат. Алмаз Атамбаевдин демилгеси менен, өкмөттүн демилгеси менен Кыргызстан таможнялык союзга, Евразиялык экономикалык союзга киребиз деп жарыялады. Мына ошол чечимди биздин Атамекен социалисттик партиясы дагы колдоду. Биз жаңы союзга кирип атабыз. Бул эски союз эмес. Бул жаңы союзда Кыргызстандын өзүнүн орду болот. Биз өз алдынча көз каранды эмес мамлекет болобуз. Бүгүнкү тарыхый этапта бул союз Кыргызстандын түбөлүктүү кызыкчылыгына жооп берет. Биз мына ошон үчүн кирип жатабыз. Мен атайын бүгүн Ошто жыйын өтүп атканда ушул ойду айтайын деп чечтим. Эмне үчүн Ошто? Анткени Кыргызстанда 100 000 деген адамдар Россияда жана башка өлкөлөрдө тилекке каршы эмгек мигранты болуп иштеп келип жатат. Аларга ыңгайлуу шарт түзүш үчүн, алар өзүнүн Кыргызстанда калган үй бүлөсүн эмес, бүтүндөй Кыргызстанды багып, анын экономикасын көтөрүш үчүн аларга биз ошол жерде шарт түзүп, россияндар менен бирдей тең укук алып беришибиз керек. Аны мына ушул кирген союз ошондой укукту камсыз кылат. Ошондуктан биздин партия биринчи кезекте биздин 100 000 деген мигранттарыбыздын, алардын 100 000 деген бул жерде калган үй бүлө мүчөлөрүнүн кызыкчылыгын колдоп, бул союзду колдоду. Биздин бул идеябызды сиздер дагы бул чечимибизди, бул идеябызды урматтуу партиялаштар, сиздер дагы бүтүндөй ушул областтагыларга, жалпы эле кыргызстандыктарга түшүндүрүп айтасыңыздар деп ишенебиз. Анткени биздин энергетикалык дагы, коммуникациялык да көз каранды эместигибиз ишенимдүү союздаштар менен гана түзө алабыз. Жападан жалгыз бир бурчта туруп алып, бардык адамдар менен, бардык коңшу мамлекеттер менен биз бир пикирге мындай келе албагандыгыбызды мына бүгүн тарых көргөздү. Кыргызстан күчтүү мамлекет болуш керек. Ал күчтүү мамлекет болушун үчүн региондор күчтүү болуш керек. Мына ошондой регион, эң чоң регион бул Ош областы, бул түштүк. Ош кокусунан Кыргызстандын экинчи борбору деп аталган эмес. Бирок экинчи борбор деп сөз жүзүндө гана калып калбастан, аны реалдуу мазмун менен толтурушубуз керек. Мына ошон үчүн дагы биз партиябыздын эң чоң курултайын, эң чоң салтанаттуу жыйынын республикалык башка партиянын жетекчилеринин катышуусу менен бүгүн Ош шаарында белгилеп олтурабыз. Биз Ош шаарынын жалпы эле ушул региондун экономикалык, социалдык маселелерин чечүүгө бүгүнкү өкмөт, мындан кийинки келе турган өкмөттөр дагы биринчи ушул көңүл буруш керек. Биз жаштарга турак жай маселесин чечип беришибиз керек. Жумуш маселесин чечип беришибиз керек. Биз ушул үй бүлө чарбаларын, алардын энергетикалык маселелерин чечип, шаардын инфраструктурасын жакшы кылып, жолун, көпүрөсүн баарын куруп, заманбап Бишкектен кем калбаган экинчи борборду ушул жерде түзүшүбүз керек. Ал өзүнүн жашоого шарты менен гана эмес, илимий потенциалы менен, экономикалык потенциалы менен да Бишкек менен тең ата болгон шаарды түзүш керек деп эсептейбиз. Урматтуу партиялаштар, дагы бир жолу сиздерди бүгүнкү байрамыңыздар менен куттуктайм. Биз алдыга койгон максаттар бийик, ага жетиш үчүн бизде каалоо, эрк жана күч дагы бар. Кудай биздин жолубузду ачсын. Рахмат. Ыйык мекеним, ата мекеним, кыргыз жерим. Сөз коомдук ишмер, чыгаан дипломат, филология илимдеринин кандидаты Шеримкулов Медеткан Шеримкуловичке берилет. Медеткан Шеримкулович, Кыргызстан Коммунисттер партиясынын борбордук комитетинин катчысы, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын ыйгарым жана толук укуктуу элчи кызматтарын аркалап келген. Кыргыз Республикасынын мамлекет катары калыптануусуна жана өнүгүүсүнө чоң кошкон инсан.
мекеним. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Ар түркүн себептер менен көптөгөн жылдардан бери сиздердин араңыздарда боло албай, бүгүн сиздерди көрүп, көзүмө сүртүп, көңүлүмө түйүп турганыма өтө кубанычтамын. Биз бүгүнкү эгемендүү кыргыз мамлекетин түзгөндө ушул мамлекеттин башында турган кишилер, ушул мамлекеттин фундаментин түзүп, түндүгүн көтөрүп, түтүнүн булаткан жетекчилерден баштап, ушул мамлекетти калпагын көкөлөтө көтөрүп, ыргытып, мамлекет болдук деп сүйүнүп отурган, ошого жеткен эл ушул жерде отурасыздар, айланайындар. Биздин мамлекеттүүлүгүбүз кут болсун. Быйылкы жыл кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жыл болуп жатат. Ошон үчүн мен бир 2-3 цифр айтып коеюн. 1924 жылдын 14 октябрында Кара Кыргыз автономия облусу түзүлгөндө биздин территориябыз 171 000 чарчы квадратный километр жер болчу. 171 000. 746 000 эли бар болчу. Ошонун 63% кыргыздар, 15% өзбектер, 16% орустар, калганы башка улуттар. 2 жылдан кийин 1927 жылы Кыргызстандын территориясы 195 000 чарчы квадратный километр болду. 24 000 чарчы квадратный километрге көбөйдүк. Бул бүгүнкү Чүй областынын территориясына барабар нерсе. 29 жылы 197,5 000 квадратный километр территория болду. 1991 жылы 31 августта Кыргыз Республикасын эгемендүү көз карандысыз мамлекет деп жарыялаганда, ошону жарыялаган легендарлуу парламентти мен башкарган бир топ депутаттар ушул жерде отурат. Ушул депутаттардын бардыгы кыргыз элине жасаган эмгегиңер үчүн ыраазычылыгымды билдирем. 31 август 91 жылы Кыргыз Республикасынын территориясы 198,5 000 чарчы километр, 4 850 000 эли бар деп туруп, ошону мына сиздерге өткөрүп бердик, айланайындар. Ошол эл, ошол жер, бүгүн кыргыз мамлекети, ошол эл, ошол жерди сактаган, ошол жерде жашаган кыргыз эли, кыргызстандыктар бүгүн ушул мамлекетибиздин 23 жылдыгын белгилеп жатканда айтарым ушул. Мындан арыдагы ушул жерибиздин бүтүндүгүн, элибиздин биримдигин, мамлекетибиздин стабилдүүлүгүн сактап калуу бул бардыгыбыздын тең милдетибиз. Бүгүнкү жыйын Атамекен партиясынын 23 жылдыгын белгилеп жатканда айта кете турган дагы бир эки сөз, айланайындар. 91 жылы биз мамлекетибизди түзүп, эгемендүү болгондо ошол эле демократияга өтүп жаткан мамлекеттүүлүгүбүздү белгилегендин бири коммунисттик партиядан башка жаңы көп партиялар түзүүгө шарт түзүлдү. Мына ошол шарт түзүлгөндөн эң биринчи болуп түзүлгөн партиялардын бири бүгүн тоюн белгилеп жаткан Атамекен партиясы болуп жатат. Атамекен партиясынын башында Өмүрбек Черкешевич турду. Өмүрбек Черкешевич легендарлуу парламенттин депутаты болуп, мына ушул убакка чейин келатат. Өмүкө, мен сага каалаганым ушул эле. Партияң мындан арада күчтөнө берсин. Өзүңдүн кадыр баркың мындан ары өсө берсин. Сага болгон, сенин партияңа болгон элдин ишеними арта берсин. Мындан кийинки канча жылдар болбосун, канча шайлоолор болбосун, ошол парламенттин арасында ушул партиянын болушу биринчи Кыргызстандагы түзүлгөн альтернативдик партиялардын бири катары, бүгүнкү күндө тажрыйбалуу партиялардын бири катары
Кыргыз парламентinin, Кыргыз бийлигинин ичинде ошол партиянын болушу, бул биринчиден закон ченемдүү болсо, экинчиден элдин ошого болгон түз көз карашы деп ойлойм, дайыма ишенимге татыктуу болгула. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Сөз филология илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын анык мүчөсү, профессор, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын президенти, Тубаса демократ Эркебаев Абдыганы Эркебаевичке берилет. Абдыганы Эркебаевич, губернатор, вице-премьер-министр, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2 чакырылышынын төрагасы, убактылуу өкмөттүн мүчөсү кызматтарын аркалап, Кыргызстандын маданий жана рухий өнүгүүсүнө зор салымын кошкон инсан. Ардактуу агайын туугандар, Атамекен партиясынын урматтуу мүчөлөрү, эсирдин убагындагы анан биз сактап алган, жана Өмүк абдан туура айтты, жалгыз биз сактап калдык, болбосо ошол революцияны жасаган орус мамлекети да сактап калган жок ушул майрамын. Биз канча да таратты сыйлап, Кыргыз элине мамлекеттүүлүктү алып келген, бизди тукум урут болуп аткан жерден сактап калган ушул совет бийлигине ыраазычылык билдирип сактап калганыбыз үчүн мындан ары да ошентип беребиз. Мына 88-89 тартып эле дүйнө өзгөрө баштаган болчу билесиздер. Европа өлкөлөрү, Германия, Белгия, Чехия, Польша бардыгы тең тынчтык жол менен социалисттик багыттан тайып бар, демократия кошулуп кетти, тынчтык жол менен. Алар өздөрүнүн жетекчүсү болгон партиясын атын өзгөртүп, коммунист деген. Ошону бир ыңгайлуу жол ушул экен деп билесиздер. 100 жыл бою бу коммунисттер менен социалисттер өзү бир эле болгон. Айырмасы коммунисттер жанагы кан төгүү жолу менен, революция жолу менен, күч менен бийлик алабыз деп Ленин бузуп койгон. Калган акылман эл Европа жок. Биз тынчтык жол менен кетебиз деп, мына социалисттик партиялар, социал-демократиялык партиялар реформа жолу менен, тынчтык жол менен акырындап өнүгөбүз деп кеткен. Алар ошону жасабыз. Эгерде 88-89 бүтестер абдан буркан шаркан болгон мезгилде Горбачев дагы сөз кылды, бирок ал жалтагыраак, эрки жогорак экен, катуураак турганда эсирди сактап калса болот эле. Тынчтык жол менен биз жанагы Европанын үлгүсүндө, Европанын өрнөгүн алып туруп, улуу өлкөнү сактап калса болмок. Анын кемчилиги. Биз дагы мына өзүчө болгондон кийин Компартияны биз дагы Россияны туурап тыюу салган билесиздер, жанагы ГКЧПдан кийин. Бирок тез эле канунга баштаганда мына мен да Асмат Пашачевге айттым. Асмат аке, ушу дүйнөдө азыр эң жакшы жол мына коммунисттик партияны социалисттик мына өмүр бектере колсоңор болот. Я болсо социал-демократиялык деген партияга айландыра ал дагы бытыратпай, ушу бир-эки эле партия болсо, бизге көптүн кереги жок. Алар кезектешип, шайлоодо тынчтык жол менен кетет десем, ал киши дагы болбой, коммунист бойдон калабыз деп көрдүңүздөр. Эми ал заман өткөн сайын мына эң гүлдөгөн Европада эң күчтүү болгон Франция 40-50%га чейин коммунистти жеңип алчу. Италияда бүгүнкү күндө компартия дагы жок. Себеби заман жана тынчтык жол менен, реформа жол менен кеткенден кийин бул дүйнөдө ишке ашпай калды. Акылман адам жана боло турган ишти эртерээк көз жетип жакшы болмок. Мен ошого өкүнөм. Эгерде Абсамат ака жанагындай бир ийге келгенде, мындай кипки болгондо Кыргызстанда дайым кезектешпирбиз, же социалисттик, анан кийин дагы бирөөлөр либерал партиянын сөтү дагы тынчтык жол менен кете бермекпиз. Бүгүнкүдөй убагында 14 партияга чейин болгондо мага жакшы эмес. Бүгүн эми күлкү да ушу 180 партия эптеп эле атын чыгарыш үчүн бир кайсы коктук болот, же болсо бир тууган уругу менен чогул алышып партиялап андай болбойт. Алар утпайт. Мына бүгүндө Кудайга шүгүр парламентте 5 партия бар. Ушул жакшы жолду башташты. Буюрса, мен терең ишеним бар. Шайлоо жакындап келет. Мамлекет үчүн жекечи мамилебиз жок экөөбүздүн. Кыргызстан үчүн Атамекен чогуу келтабыз. Мен буюрса, ишенгим келет. Дайыма бир болобуз. Улай партияңыздардын түбөлүгү абдан узун болсун. Атамекен гүлдөсүн. Рахмат. Сөз акын, филология илимдеринин кандидаты, СТБК фракциясынын лидери,
Турсунбеков Чыныбай Ахоновичке берилет. Чыныбай Ахонович, СССР жазуучулар жана журналисттер союздарынын мүчөсү, Чыңгыз Айтматов атындагы академиянын академиги, Кыргыз Республикасынын мыкты ишкери наамынын ээси, Акон өндүрүштүк холдингинин негиздөөчүсү катары эмгектенип, Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүүсүнө зор салым кошкон инсан. Саламатсыздарбы, урматтуу Атамекен партиясынын бүгүнкү курултайынын катышуучулары жана ушул курултайдын сый коноктору. Биз бүгүн Ош шаарында Кыргызстандын жаңы тарыхында өзүнүн терең орду бар, ойногон бийик ролу бар партиянын мынакей салтанатына катышып отурабыз. Өткөн жылы биздин социал-демократиялык партиябыздын 20 жылдык мааракесин өткөрүп аткан учурда Өмүрбек Чиркешевич келип да куттуктоо сөзүн сүйлөп атып баса белгиледи эле. Бул эки партиянын тагдыры боюнча идеялаш, тагдырлаш экенин жөнүндө мен ошол сөздү ушул аудиторияда дагы бир жолу кайталап сөзүмдү ошондон баштагым келип турат. Анткени себеби баарыңыздар жакшы билесиздер, Кыргызстандын жаңы тарыхында Атамекен партиясы ушул 2000 бүгүнкү күнгө чейин кандай тарыхты басып өтсө, кандай жолду басып өтсө, биздин социал-демократтар партиясы да ошондой жолду басып өткөн. Жана тетирисинче бири-бирибизде мындай көп окшоштуктарды, жалпылыктарды табабыз. Негизги максат бул Кыргызстан чыныгы эркин, демократиялык жана гүлдөгөн Кыргызстанды куруу болуп саналган. Мен сиздерди ушул улуу майрамыңыздар менен куттуктап жатып, бир-эки нерсеге токтолгум келет. Урматтуу Атамекен партиясы, биз албетте турмуштун оор күндөрүндө ушу партиялар өткөн авторитардык бийликтин баскысы алтында, ошол авторитардык бийликтин куугунтугу алдында жүргөнүбүздө албетте бири-бирибиз менен бекем кол кармашып, ушу жаңы Кыргызстанга жашоону алып келиш үчүн, чыныгы эркин, демократиялык жашоону алып келиш үчүн күрөшкөнбүз. Эми мына акыркы 4 жылдан бери дагы сиздер менен чогуу ушул алдыга койгон, ошол оппозицияда жүргөндөн бери тилек кылган максат тилектерди ишке ашырыш үчүн колдон келген аракеттерди биргелешип жашап жатабыз деп ишенем. Анткени себеби жана теле фильмден көргөзүлгөндөй, ошол курулуп жаткан жолдордагы, курула баштаган электр станциялардагы көп жогорку деңгээлде кабыл алынып аткан чечимдер, программалардагы силер менен биздин жалпы идеяларыбыздан дагы жаралган. Бекеринен биз эки партия бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин идеяларын колдоп, ошол бир багытта бара жаткан жерибиз жок. Анткени себеби ал идеяларды ишке ашыруу аркылуу өтө жакынкы жылдардын ичинде Кыргызстанды биз бүгүнкү кыйын учурдан, кечээки туңгуюктардан алып чыгып кетебиз деп ишенем. Ошондуктан, урматтуу Атамекен партиясы, биздин партиянын атынан, биздин партиялаштардын атынан сиздерге бүгүнкү 23 жылдык мааракеңиздерге арнап бир папка даярдап келдик эле. Ичинде болгон жакшы каалоолорубуз бар. Ошол каалоолорубуздун баардыгы чын жүрөктөн чыккан. Эң негизгиси мен бир нерсени айткым келет. Мына ушул коалицияда биз социал-демократтар 3 жолу коалициялык көпчүлүк түзсөк, ошол 3 жолу көпчүлүктө биз таянып түзгөн күчтөрдүн бириси сиздердин партия. Мындан кийинки келечекте дагы сиздер менен чогуу бири-бирибизге ишенип, таянышып иш кылабыз деп ишенем. Бул жагынан бири-бирибизди алдабайбыз, бири-бирибизди колдойбуз деп ишенем. Дайыма Атамекен партиясына ийгилик каалайм. Алдыда Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын
erkinlik üçün çoğu bolabыз деп ишенем. Daima iyilikler bolsun, işinizlerde жақсылықтар көп болsun. Iyik mekenim, ata mekenim, Kırgız yerim, Akkalpaktu, Kırgız elim, algalay beri. Kırgız elim, ata mekenim. Söz ikinci vurvur atılgan Oş şarının beri Kadırbaev Aytmamat Tentibaeviç'ke beriledi. Aytmamat Tentibaeviç işkerdik çöyrösünde iştep vice-gubernator kızmatını arkalagan. Oş jana Jallavat şaharların kalına geltirүүдө özgöçö emgek singirgen insan. Kırgız yerim, Akkalpaktu, Kırgız elim, algalay beri. Урматтуу Өмүрбек Чиркешевич, урматтуу Атамекен Социалистик партиясынын активисттери, кадырлуу меймандар, өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн жел аргысы менен кошо төрөлүп, өз киндигин өзү кесип, саясат айдыңында өзүн туруктуу келечегинен көптү үмүттөндүргөн Атамекен Социалистик партиясынын 23 жылдыгы Ордолу Ош шаарында салтанаттуу белгиленип жатышы өзгөчө жагымдуу окуя катары балоого негиз бар деп айтмакчымын. Анткени Кыргызстандын жаңы тарыхында өзүнүн тарыхый орду, коомдогу саясий салмагы бар Атамекен Социалистик партиясынын расмий каттоодон өтүшкөн саясий партиялардын көч башы гана болбостон социалисттик идеяларды туу тутуп, элибиздин ишенимине ээ болгон коомдук саясий күч катары белгилүү. Ошондон улам урматтуу Өмүрбек Чиркешевич, Ош шаарынын мэриясынын жалпы эле шаардыктардын атынан сизди жана сиз аркылуу Атамекен Социалисттик партиясынын мүчөлөрүнүн 23 жылдык маарекеңиздер менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Атамекен Социалистик партиясы мезгил менен кошо кадам таштап, өлкөбүздүн келечеги, экономикабыздын өнүгүшү, элибиздин жашоо шартынын жакшыртышы үчүн өзүнүн татыктуу салымын кошо берерине үмүт артуу менен баарыңыздарга бекемден соолук, ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө бакубатчылык каалаймын. Маарекеңиздер кут болсун. Урматтуу Өмүрбек Чиркешевич, биздин бир кичинекей белегибиз бар эле, ушул жерге чыгып койсоңуздар, тапшырып кой деген ой мен айтып аттым эле. Келиңиз бул жака. Kırgız elim, algalay beri. Kırgız elim, Рахмат. Эми оштуктарга берген убадабыз унутулбасын үчүн мына Атамекен партиясынын офисине кире берген жерин илип коебуз. Ар дайым көргөндө сиздерди эстеп, берген убадаларыңызды эстеп турайлык. Рахмат. ıyık mekenim, ata mekenim, Kırgız yerim. Söz коомдук ишмер, Акыйкат партиясынын лидери, саясаттануу илимдеринин доктору Жекшенкулов Аликбек Жекшенкуловичке берилет. Аликбек Жекшенкулович, Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси, министр, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттык кызматтарын аркалап, өлкөбүздүн саясий түзүмүн аныктоодо өзгөчө эмгек сиңирген чыгаан дипломат. Kırgız elim. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн ушу силердин салтанаттарга катышканы даярдан алып, мен дагы кичине толкундандым. Анткени эгемендүүлүк болгондон бери мына Ош жергесинен башталган саясий тажрыйбам кара сулуктар мени депутат кылып шайлаган. Экөөбүз ошондо эң жаш депутаттардан болчубуз. Чоң саясатка жол ачылды да. Ошон үчүн мен биринчиден
Ош элине дагы бир жолу ыраазычылык, Оштун эли өнүп өсүп, ар дайым бай болгула, бар болгула. Урматтуу ата мекенчилер, сиздерди бүгүнкү мааракеңер менен ден соолук, ийгилик, жакшылыктарды каалайм. Мен ойлойм, буга чейин Ата мекен партиясы Кыргызстандын жаңы тарыхында абдан чоң роль ойногон. Эркиндик, демократия өнүккөнгө, партиялык система өнүккөнгө, дегеле биздин суверендүүлүк бекемдеп, мамлекеттүүлүгүбүз бекемдеп, эл аралык абройго жеткенге дагы чоң эмгегиңер бар. Ошон үчүн партияңар бар болсун, ар дайым ушу Кыргызстандын саясатында, дүйнөлүк саясатында эң алгачкы партиялардан болуп жүрө бергиле. Сөз коомдук ишмер, экономика илимдеринин доктору Жапаров Акылбек Үсөнбековичке берилет. Акылбек Үсөнбекович, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, министр, вице-премьер-министр кызматтарын аркалап, өлкөнүн экономика жана айыл чарба секторун реформалоодо өзгөчө эмгек сиңирген. Кыргыз элим, ата мекеним. Урматтуу агайын туугандар, жаныбызда Кытай улуу эли айтат, кайсы император кетпесин, кайсы император келбесин, бул үч нерсе түбөлүк дейт да. Биринчиси, асман жерге эч качан түшпөйт. Экинчиси, суу акканын токтотпойт. Үчүнчүсү, аялдар, балдар төрөгөнү токтотпойт. Эми урматтуу туугандар, качкандар качып, калганыбыз калып, Кудай буйурса, мына Ата мекен партиясындагы 23 жылдык тоюнда отурабыз. Урматтуу мекендештер, сиздерди биринчи кезекте Улуу Октябрь социалисттик революциясынын 97 жылдык майрамы менен жана 23 жылдык тоюңуздар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Акыркы жылдары Ата мекен партиясынын жанагы лидери Өмүрбек Черкешевдин эң чоң жетишкендиги деп мамлекеттик башкарууда парламентаризмдин пайдабалын түптөгөнүн айтууга болот. Бул жетишкендик, бул ийгилик биздин өлкөдө гана эмес, СНГ мамлекеттеринде абдан маанилүү окуя болуп саналат. Бул жагынан биз жол баштап бара жатабыз. Кемчиликтер болду, каталар болду. Бирок ийерге мингенде аттан ооп жыгылып калбай биз түз кетип баратабыз. Бизди жактырбагандар болду, кыйын кырдар болуп, кан да төгүлүп кетти. Бирок парламентаризм бутуна туруп кетти. Ушул ийгилекке Ата мекен партиясы жанан лидери Өмүрбек Черкешевдин салымы орчунду болгонун эч ким тана албайт. Ушулардын баарын эске алуу менен башка СНГ мамлекеттери бизден үлгү алуу үчүн, тажрыйба алуу үчүн чакырып алып, акыл сурап жатышат. Алсак мына көчөгүнө эле 3-4 ноябрда Арменияга Өмүрбек Черкешев барып өзүнүн докладын жазап келди. Жалпылап айтканда, саясий реформа жүргүзүүдө мамлекеттик түзүлүш, шайлоо процесси жана башка саясий маселелер боюнча орчундуу, прогрессивдүү жылыштар болуп жатат. Жана ошол жерде Ата мекен партиясынын өзүнүн орду бар. Азыркы милдет болсо, аларды чыңдап, каталар кетип калса оңдоп, мындан ары алып кетүү жана коргоп калуу. Ошону менен бирге азыркы мезгилде экономика боюнча дагы прогрессивдүү демилгелер менен чыгуу, аларды ишке ашыруу Ата мекен социалисттик партиясынын милдети деп ойлойм. Ушул жерден мен социалисттер менен либералдар жөнүндө айта кетейин. Социалисттер жалпы элди ойлошот, анын ичинен жетим менен жесирди, жакыр менен жардын ойлоп, алардын талабын талашып жатышат. Аларга кам көрүшүп атат. Либералдар деле элге каршы эмес. Бирок алар негизинен ишкерлердин таламын талашып жатышат. Образдуу айтканда араба тарткан өгүздү мисалга келтирсек болот. Арабанын ичинде эл отурат, аны болсо өгүздөй күч менен алга тарткан бул ишкерлер. Элибизде өйдө тартса өгүз өлөт, ылдый тартса арабасын ат деген сөз бар. Биздин милдет өгүздү дагы,
арабаны дагы сактап калып, алга жылып кетүү. Бул болсо кылдат саясатты талап кылат. Мындай кылдаттык, мындай кыракалык партиянын жетекчиси жана анын мүчөлөрүнүн колунан келет деген ойдо Ош шаарына келип отурам. Атамекен социалисттик партиясы башка партиялардан айырмаланып, социалдык маселелерди чечүүгө акцент жасап жүрөт. Мындай экономикалык маселелер менен социалдык маселелерди карама-каршы коюп жаткан жокмун. Социалдык маселелерди туура чечүү менен экономикалык маселелерди дагы натыйжалуу чечилишине шарт түзсө болот. Мисалга, жогорку окуу жайларында папка көтөргөн жетекчилерди азыраак даярдап, инженерлерди, компьютердик программа жасаган адистерди жана башка реалдуу секторго иштей турган адистерди көбүрөөк даярдаса, экономикага өнүктүрүү жакшы шарт болуп берет эле. Ошондой эле экономиканы өнүктүрүү менен социалдык маселелерди дагы чечүүгө шарт түзөбүз. Анын ичинен биринчи кезекте жумушчу орундарын түзүүгө көп көңүл бурууга тийишпиз. Мына жумушу бар адамдын кирешеси бар жана ар бир үй бүлөсүн багалат. Бул жөн эле беймарал айта турган чындык эмес, бул биздин коомдун эң кыйчалыштуу көйгөйү. Жумуш орундары жок болгондуктан биздин мекендештерибиз чет жака мигрант болуп кетип жатышат. Бул биздин мамлекет үчүн абдан коркунучтуу процесс. Эл улам азайып барса, мамлекет дагы жок болуп кетет. Бир чети биздин көп эле кырчындай болгон жигиттерибиз жумушу жок үй бүлөсүн бага албай, аялынын, мүмкүн кайындарынын ызгырдуу сөзүнө, уятына, намысына чыдабай, өзүн өлтүрүп да жан кыйып жатышат. Ушундай кыйын абалга туш келген мекендештерибизге кол сунуп, жөлөк болчу, жыгылган жерде сүйөп, таяп тирек болчу ким бар экен деп, ушундай партиялык съездерге дагы биз катышып келатабыз жана Атамекендин съездинде ушуга жооп табабыз деген үмүтүм бар. Жалпы элибиздин таянган тоосу, кыйналган кыйын турмушуна туш келген мекендештерибиздин жөлөк тиреги боло турган, мамлекетибиздин түркүгү боло турган партия Атамекен партиясы болсо деген ак тилегимди билдирем. Анткени ал улуу атабыз Ленин баштаган партия сыяктуу эле социалисттик партия. Эгерде Атамекен социалисттик партиясы элге жакын болуп, мамлекетибиздин ар бир жараны кыйын мезгилде жөлөк боло турган күч деп үмүт артса, анда партиянын келечеги зор болору шексиз. Чыгыштын акылманы Конфуций мындай деп жазып кеткен: эмне үчүн булак дарыяга куят, дарыя деңизге куят, деңиз болсо океанга куят. Анткени улам кийинкиси мурункусунан ылдый турат деген. Кыргызда да канчалык улук болсоң ошончолук кичик бол деген. Эгерде сен адам заты ошондой болсоң, адамдар дагы сага агылып келет деген. Ошол сыяктуу партияга дагы, ар бир адамга дагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Черкешевич, жеке партиянын мүчөлөрү дагы ушундай мамиле жасап турган болсоңуздар, бийик зоокко жеттик, жеңишке жеттик. Премьер-министр биздики, 3-түн 1-и биздики Өмүр Черкешев деп тоого туруп алсаңар, кишилер силерге келбейт. Ылдыйраак болсоңор, мага окшошуп агып сиздерге чогулуп жүрө беребиз. Сөзүмдүн акырында сиздерге ийгилик каалайм. Асманыбыз ачык болсун, жергебизде бейпил бакубат жашоо болсун, ынтымак менен ырыска жетип, ишибиз илгерилсин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сөз белгілүү журналист Чыңгыз Айтматов атындагы Орус улуттук драма театрынын директору Кулинский Александр Владимировичке берилет. Александр Владимирович, адилеттүүлүктү орнотууга, Кыргыз Республикасындагы сөз эркиндигинин жана маданият чөйрөсүнүн өнүгүүсүнө зор салым кошкон, чындыкты чыркыратып бетке айткандыгы менен өзгөчөлөнгөн кесипкөй журналист, белгилүү инсан. Уважаемые участники собрания, во-первых, позвольте поздравить вас с праздником, с сегодняшним праздником, Днем Великой Октябрьской революции, а также с днем рождения партии Атамекен. Что такое партия Атамекен для Кыргызстана? Это партия, которая появилась вместе с Кыргызстаном. Это партия, которая появилась тогда, когда Кыргызстан выбрал для себя новый путь развития к демократии, к процветанию, где каждый человек будет интересен, важен, и каждый человек сможет внести свой посильный вклад в развитие государства.
И все эти годы, все эти 23 года партия Атамекен никогда не сворачивала с этого пути. Она всегда считала необходимым поддерживать тех людей, которые могли принести наибольший вклад в развитие Кыргызстана, в создание благосостояния каждому человеку. И вот очень много лет я работал журналистом, и получалось так, что очень часто приглашал представителей партии Атамекен на телевидение, чтобы они могли высказать свое мнение. И это всегда было запрещено. Почему? Потому что противостоять тому, что говорят члены партии Атамекен, выдвигать контраргументы всегда было тяжело. Всегда было тяжело, потому что еще раз и еще раз партия Атамекен думала о людях, думала о благосостоянии каждого человека. И когда меня сегодня спрашивают, почему я всегда рядом с партией Атамекен, я всегда отвечаю, потому что только так я могу быть рядом с людьми, которые не боятся, которые сильны духом, которых невозможно остановить тоталитарной машиной, которые готовы грудью защитить своего человека, даже если стреляют. И надеюсь, что в ближайшие, может быть, не самые светлые, но все-таки очень важные для Кыргызстана годы партия Атамекен вместе с каждым из вас внесет вклад в развитие страны, и мы получим ту страну, о которой мечтали 23 года назад. Развитый, сильный, могучий Кыргызстан. Безусловно, это невозможно без каждого из вас. Подчеркну, без каждого из вас. Партия сильна только тогда, когда каждый член этой партии способен генерировать какие-то новые мысли, способен отстаивать эти мысли и способен отстаивать их не только на словах, но и на деле. А ведь это самое тяжелое. Очень многие политики, очень многие крупные политики в нашей стране были сломаны, были выброшены из политической обоймы только потому, что хорошо говорили, но не умели работать. А члены партии Атамекен – это те люди, которые не только говорят, но и делают. И это самое важное достоинство партии Атамекен. Позвольте еще раз поздравить вас с праздником, всего наилучшего вас и еще раз силы духа и мужества вам. Сөз коомдук ишмер, белгилүү укук коргоочу, демократ Турсунбек Акунга берилет. Турсунбек Акун Кыргызстандагы алгачкы демократиялык кыймылдарды түзүүчүлөрдүн бири. Кыргыз Республикасынын президентин алдындагы адам укуктарын коргоо боюнча комиссиясынын төрагасы. 2 жолу Кыргыз Республикасынын акчысы кызмат ордуна шайланууга таттуу болгон. Кыргыз элинин чыныгы патриотторунун бири. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, бүгүнкү Улуу Октябрь социалистик революциясынын күнү менен, сиздердин байрам менен, бүгүнкү курултай менен жалпы куттуктайм. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Мен кандидат болгон жокмун, доктор болгон жокмун. Кандидаттыгым жактайын дедим, доктор жактайын дедим, бирок бир жолу билип атып менин өмүрүм өтүп келатат да. Ошолорду коргойм деп жүрүп. Ошентип момундай айтканда жакшы экен. Доктор наук, кандидат наукту жакшы кылат экен да, бирок мен ойлойм, бул да жакшы, бул да чоң эмгек, бирок деген укук коргоодагы бул ыйык иш экен деп ойлойм. Мен ойлойм, бүгүн аябай сүйүнүп атам, анткени Атамекен партиясынын бүгүнкү салтанаттуу жыйыны ыйык жыйын деп эсептейм. Ошол ыйык жыйында бир жакшы сөздөр айтылды. Мына азыр көрүп атасыздар, канчалаган Кыргызстанга белгилүү лидерлер келип, ар кайсы партиялардан келип, региондо экинчи ордолошуубузда ушу бир чоң жыйын кылып аткан, бул оңой иш эмес. Жөн эле бул адамдар келбейт болсо керек. Ушу Эмин Өмүрөк Черкешевдин адамгерчилик мамилеси, ал адамдарга жашаган өзүнүн мамилеси, жасаган кызматы, анан ал кишинин эле адамдык сапат эмес, демократияга баскан жолу үчүн келип атабыз да. Элди сыйлап келип атабыз, партияны сыйлап келип атабыз. Мен ойлойм, бул демократиялык жол. Ал кишинин тагдыры канчалаган демократтардын тагдыры менен
тығыз байланышқан. Şu bir tarihte айтып koyayım. Şu 91-ci yılı Dram Teatr'da geçki saat 8'de şu Erkin Kırgızstan Partiyasını tüzgön elek. Men balkim ойлойт турсун бакым бир да партияда болгон эмес деп. Болгонбуз, ошо партияны түзгөн элек. Кээ бир адамдар мени шайлайт деп ойлоду окшойт, аксакал кишилер, бирок шайланбай жаш депутат Татнакай болгон биздин Өмүрөк Черкешев шайлаган элек ошондо төрага кылып. Анан эки орун басары, бирөө Шернияз Эркинбек, азыркы Болос шээринин агасы каза болуп кетти. Анан мен эки орун басар болгон элек. Топчуев Туруналиевди исполкомдун төрагасы кылып шайлаганбыз. Ошондо Кыргызстандагы эң биринчи саясий партиянын лидери болуп биздин Өмүрөк Черкешев шайланган. Ошон үчүн бул тарых. Муну мына Мезхан Шерипович, Абдыган Эркебаевдер аябай жакшы айтып кетишти. Ошон үчүн бул ушул тарых менен баштан ары ушу партия менен мына келатасыздар, ата мекенчилер. Өмүрөк Черкешевди колдоп, канчалаган кыйынчылык учурларда дагы силер айланасында турдуңуздар. Базар Коргондо, Ошто, Нарында, Бишкекте, Польшада кармаганда канчалаган элдер, миңдеген адамдар коргоп турушту. 2000-жылкы шайлоодо Өмүрөк Черкешев канчалаган добуштарды алып атса дагы аны канчалык ылдый түшүрүп коюшту. Ошон үчүн мен ойлойм, бир дагы принцибин сатпай баштан аягына чейин келаткан партиялардын бири, туңгуч партиялардын бири ушу Ата Мекен партиясы. Ошон үчүн мен ойлойм, бул время ошо ал эми укук коргоо кыймылын жетектеп аткандыгым үчүн бул партияда мени убактылуу токтотуп койгон. Бир убактылуу деген сөз кете берет экен уланып, бир партияга кирип чектелип калбайын деп мен колуман келишинче өзүмдүн укук коргоочу милдетимди аткарып келатам. Бирок мен ойлойм, Өмүрөк Черкешев менен канчалаган кыйын учурларды бирге басып, кыйынчылык көрүп, камалып, сабалып чогуу келатабыз. Идеябыз бир. Ошон үчүн ушул жерге келип атабыз да. Анан сиздерден суранарым, мына азыр эки партия, мен эми кээ бир лидерлер, чоң кызматтагылар таарынбай эле койсун. Кыргызстанда эки лидер бар деп эсептейм да мен. Эки лидер бар. Бирөө Алмазбек Шаршенович, ал кишинин партиясы мына 20 жылдан ашып, канчалаган кыйынчылыктарды көрүп, демократиялык жолдор менен келатат. Анан биринчилерден болгон мына Өмүрөк Черкешевдин партиялары лидер жөнүндө эмес. Анткени булар 20 жылдан бери демократиялык партиянын башында туруп келатышат. Өзүнүн принцибинен жазган жок. Бири минтип президент болду, бири минтип канчалаган Кыргызстанга эмес дүйнөгө белгилүү саясатчы болуп, лидер фракция болуп атат. Ошон үчүн булардын баскан жолу көп жагынан бир да. Ошон үчүн урматтуу Өмүрөк Черкешевич, урматтуу мына СДПКнын фракциянын лидери катышып отурат Чыныбай Акуныч. Ал киши менен да сүйлөштүк. Мына эки лидерге Кыргызстандын эли карап турат. Алмазбек Шаршенович, Өмүрөк Черкешев лидерди. Ошон үчүн элди кандай алып кетесиңер? Таможный союз киресиңерби? Кандай кыласыңар? Мына Ошто канчалаган свет жок болуп атат, кыйынчылык болуп атат, суу жок болуп атат, энергетикада проблема. Эл баарыңыздарды карап турат. Ата Мекен партиясын, СДПКны карап турат. Ошон үчүн ушул бир элди жакшы бир жакка алып кетсеңиздер деген чоң үмүт бар. Андан тышкары, мына ушул саясий диалог, эми кичине сындабайын, просто айтайын. Ошол эле мурдагы жетекчилердин убагында кандай жаман болсо да саясий диалог болуп турчу эле. Но тилекке каршы кийинки учурларда саясий диалог жок эсе болуп калды. Ушуну мына Чыныбай Акунычка кайрылам, өзүңүзгө кайрылам Өмүрөк Черкешев. Президент менен сүйлөшүп, бир саясий диалогго түрдүү коомдун өкүлдөрү бар, саясий күчтөр бар. Алар менен дагы сүйлөшүп, алар менен отуруп, кеңешип койсоңор, менимче эч ашык болбойт. Кандай дейсиңер эл журт? Ошон үчүн сиздердин бүгүнкү тоюңуздарды куттуктайм. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ата Мекен партиясы эркинен жамбаган, кайраттуу, бир беткей, бет алган жерден кайтпаган тайманбас партия. Ушул жолдон кайтпагыла. Рахмат. Сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин көпчүлүк коалициясынын башчысы, Арнабыз фракциясынын лидери, генерал-лейтенант Кулов Феликс Шаршембаевичке берилет. Феликс Шаршембаевич, министр, вице-президент, губернатор, Бишкек шаарынын мэри, Коопсуздук комитетинин төрагасы, премьер-министр жана башка көрүнүктүү мамлекеттик кызматтарды аркалап, саясий куугунтуктарга да эрки сынбай өзүнүн беке-берки кажыбас кайраты менен темир генерал атыккан легендарлуу инсан. Ата мекеним. Азармага Өмүрөк Черкешев эки талап койду. Биринчи талап мындай дейт: Шаршембаевич, орусча сүйлөсөңүз анда сизге эч ким ишенбейт.
Экинчи талапты регламентті сақташ керек. Ошондуктан, урматтуу агайын туугандар, мен кыргызча баштап, анан кийин орусча уланта берейин. Урматтуу Омурбек Чиркешевич, урматтуу агайын туугандар, биринчиден мен чын жүрөктөн Ар намыс партиянын атынан, өзүмдүн атымдан экинчи мүчөлүү жаш менен Атамекен партияны куттуктайм. Тура азыр ушул жерде документ боюнча 23 жыл, бирок кыргыз салтын боюнча дагы 1 жыл коштук тура болот эле. Биз Омурбек Чиркешев өзү айтты, ушул идея партия жөнүндө, ушул социалисттик партия жөнүндө идея келди 1 жыл мурун 7 ноябрда 93 жылда. Ошондуктан бүгүн мареке юбилей. Чын жүрөктөн куттуктайм. Дорогие друзья, учитывая, что здесь находятся и представители средств массовой информации зарубежных государств, я хотел несколько слов сказать на официальном языке. Партия Атамекен прошла очень сложный путь в своем развитии. Это партия, которая появилась практически со дня образования независимости Кыргызстана, и как было показано в этом фильме, но очень кратко, эта партия одной из первых стала на защиту суверенного Кыргызстана. И когда мы говорим Атамекен, мы подразумеваем суверенитет независимого Кыргызстана. Когда мы говорим о независимости Кыргызстана, мы всегда подразумеваем партию Атамекен, потому что Омурбек Чиркешевич тогда был молодой учитель физики, и он первым пришел, я тогда как раз был министром внутренних дел, и он первым из молодых политиков пришел и заявил о том, что он готов насмерть стоять за независимость и свободу Кыргызстана. Это в те годы, когда многие еще боялись это сделать. И благодаря таким людям мы получили мощную моральную поддержку, и тогда Министерство внутренних дел первым заявило о том, что они встали за независимость Кыргызстана. Но в истории партии были и моменты, когда ее пытались очернить. Я хотел по этому поводу тоже сделать заявление от коалиции парламентского большинства. Как вы знаете, партию обвиняли, и отдельных ее членов обвиняли в самых тяжких преступлениях, которые можно придумать. Это в мародерстве, это в том, что они пытались завладеть чужим имуществом, в рейдерских захватах. И вот здесь я должен прямо сказать, Омурбек Чиркешевич проявил такую мощную выдержку. И он дал согласие на то, чтобы тот человек обвинял, чтобы ему дали право расследовать эти преступления. Прошел год, сколько там, или меньше года прошло, и этот генерал, который расследовал, ни одного факта в отношении партии Атамекен не смог подтвердить. Поэтому біздің елімізде жақсы мақал бар, ақ елек бирок сынбай. Это сегодня мы хотим повторить здесь, на этом съезде партии, что партия Атамекен полностью очистилась от всякой клеветы, от всяких вот таких инсинуаций. Дорогие друзья, соблюдая регламент, я хотел кратко сказать, завершить свое выступление словами Владимира Маяковского. Все теплые слова, жылы сөздер, құттықтау, адресіне біз азыр береміз, урматтуу Омурбек Чиркешевич. Владимир Маяковский сказал так, я хочу эти словами завершить. Он сказал так: вперед, партия Атамекен, а мы за вами. Сөз Ош шаардык кеңешинин депутаты Мырзаматов Рысбек
Мамыровичке берилет. Рысбек Мамырович, Улуттар биримдиги партиясынын лидери, саясат таануу илимдеринин кандидаты. Алгалай бери кыргыз эли. Саламатсыздарбы бүгүнкү менин катышуучулары, маракен катышуучулары. Уруксат берсеңиздер, мен көпчүлүгү эле биздин куттуктоо катыбызды окуп берсем. Урматтуу Өмүрбек Черкешевич, урматтуу Атамекен партиясынын мүчөлөрү, сиздерди Улуттар биримдиги элдик саясий партиясынын саясий кеңеши, Ош шаардык кеңешинин Улуттар биримдиги партия депутаттык фракциясы жана ошондой эле жалпы Улуттар биримдиги партиясынын мүчөлөрүнүн атынан бүгүнкү 23 жылдык мааракеңиздер менен чын дилден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасы көз карандысызга ээ болгон алгачкы жылдардан баштап коомдогу демократиянын шарданын негизинде өзүнүн белгилүү тарыхы бар Атамекен партиясы олуттуу саясий тажрыйба топтоп шайлоочулар менен иштөөдө ири ийгиликтерге жетише алды. Өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген Атамекен партиясы учурда өлкөбүздө гана эмес, башка мамлекеттерде дагы карт тарыктуу партия катары таанымал. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир нече чакырылышында белгилүү мандаттарга ээ болуусу партиянын өлкөбүздүн булуң бурчтарында өз электораты бар экендигине айгинелеп турат. Урматтуу Өмүрбек Черкешевич, биздин каалоо сөздөрдүн дагы көпчүлүгү бул жерде жазылган. Тилекке каршы биздин лидерибиз Месбек Жошбаев жок болгондон байланыштуу ушул папканы берип коюуга уруксат этиңиз. Жерим ак калпактуу кыргыз элим алгалай бери кыргыз элим Атамекен социалисттик партиясынын түзүлгөндүгүнүн 23 жылдыгына арналган кеченин салтанаттуу бөлүгүн жабык деп жарыялайбыз.